Кыргызстанга биринчи туристтик поезд келди. Ага Европа өлкөлөрүнөн чогулган эс алуучулар отурган. Буга чейин Германиялык туристтик компаниясынын өкүлдөрү Кыргыз темир жол ишканасына Кыргызстан аймагында темир жол аркылуу туристтик тур уюштуруу өтүнүчү менен кайрылышкан. Бул кайрылууга мамлекеттик ишкана меймандардын каалоолорун эске алуу менен темир жол аркылуу коопсуз жүрүүнү камсыз кылып, тиешелүү жардамын көрсөткөн. Туристтик поезддин багыты Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстанды камтыйт. Поезд курамында 11 вагон бар, ал эми жүргүнчүлөрдүн жалпы саны 80ден ашат. Келген коноктор алгач аларча Капчыгайында болушуп, Бишкекти кыдырып чыгууну туура көрүшкөн. Андан соң поезд менен Ысык көл облусунун Балыкчы шаарына барууну пландашкан. 2025-жылы биринчи туристтик поезддин келиши Кыргызстанды келечектүү туристтик багыт катары көрсөтүп, эл аралык туризм тармагындагы кызматташууну чыңдоого өбөлгө болот. Белгилей кетүүчү жагдай, мындай туристтик поезддер 2023 жана 2024 жылдары да Кыргызстанга келген, ошондой эле биздин өлкө чет элдик туристтер арасында кызыгуу жаратып келет.